Саламатсыздарбы? Биринчиден унчукпай коеюн дедим эле, биз чындыгында Бакытжан айткандай комитеттерди аябай талкуулаганбыз, эми бир аз юридикалык тартыш болуп кетти эки жигиттин ортосунда. Бул чындыгында баш мыйзамга шайкеш келтирүү эмес. Баш мыйзамда башка нерселер жазылып турат. Аны өзүңөр окусаңыздар болот. Бирок чочуп кетпегиле, мен дагы бул мыйзамды биринчи окууда концепциясын колдойм. Бирок азыр талаш тартыш эмнеден чыгып атат? Айтып коюш парыз. Дастан Арсбекович, биздин кесиптешибиз, мыйзамды, жалпы мыйзам жазды, кече комитетте айткам. Аларга булар өкмөт кортунду кылып алып келип, өлгөн үстүнө көмгөн кылып туруп, стратегический объектилерди биз киргизбей десек, буну коопсуздук кеңеши караш керек эле деп жазып атат. Биздин түшүнүгүбүз боюнча, мына Улукбек Улукбаев туура айтып кетти. Бүгүнкү күндө эң татаал сот аркылуу конфискацияга жаткан мамлекетке өткөн менчиктер татаал болуп атат азыр. Качан сатылыш керек, кантип сатылыш керек? Сот аркылуу айыпкерлерден, соттолуучулардан алынган мүлктөрдүн баары ушу шашылыш түрдө өкмөт өзү чечсин деген түшүнүккө биз келе албай атабыз. Себеби мыйзамда туура эмес жазылды, булар сунуш бергенде туура эмес жазылып атат. Ошондуктан мага жеке Дастан Арсбекович убада берди. Экинчи окууда 10 күндүн ичинде сунушуңарды бериңиздер. Мен булардын баардыгын ордуна коюп, зыңкыйтып экинчи окууда алып чыгып берем деп. Мен да ошого ишенгим келет. Баардыгыңарды чакырып кетет элем. Биринчи окууда концепциясын колдойлу. Анан концепциясын колдоп койдук деп туруп, экинчи окууда баардыгыбыз жатып албай, бүгүнкү айткан сөзүбүздү бүт кубандандырып жазып берейли. Неде 90 депутат болсок 89'unu жазышыбыз керек. Себеп дегенде стратегиялык объекттер эч качан кетпеш керек, жогорку кеңештин макулдугу жок. Андай деген түшүнүк дагы жок, түшүнүк болгон дагы жок андай. Болгон дагы эмес. Анан биз келип эле стратегиялык объектлерди берип эле турган. Мен дагы бир басым жасайын. Азыр мамлекетте катуу күрөш, коррупция менен, кылмышкерлер менен болду. Ошолордон түшкөн мүлктү ордунда тез арада оператив түрдө өкмөт сатсын деген түшүнүккө биз алып келе албай атабыз. Урматтуу өкмөт, силер дагы, урматтуу демилгечи Дастан Арсбек, сиз дагы. Бул суроо катары эмес сиздерге. Сиздер жооп бере албайсыздар, өкмөт. Кечирип койгула, эмне дегенде корутуңарды окудук. Силер корутуңарды тетиринче биз туура эмес жазып аткан мыйзамды тетиринче кубаттап атасыңар да. Жок, силерге тиешеси жок. Буну коопсуздук кеңеш караш керек деп. Чоң рахмат көңүл бурганыңар үчүн. Мен суранып кетет элем, Мекенчил тобунун бардык депутаттарды бул мыйзамды биринчи окууда колдоп бериңиздер. Экинчи окууга активдүү катышкыла. Чоң рахмат.